эмгектене берсек, туруктуу түрдө умтула берсек, ошондо Аллах субханаху ва тааля бизге биз күтпөгөн жерден ийгиликтерди жаадырып бере берет экен. Бирок ал биз күтүп жүргөн ийгилик биз каалаган күндө, каалаган саатта, каалаган кырдаалда келбей калышы мүмкүн. Ал ийгилик Аллах өзү каалаган саатта, Аллах өзү каалаган күнү, Аллах өзү каалаган кырдаалда келет экен. Мындайча айтканда, биздин кандай бир ишти кылабызбы, же бул илим билимде канча бир уйкусуз түндөрдү уктабай бир китеп окуп чыгабызбы, биздин ушул санга карап эмес, мындай сапатка карап баалайт экен Аллах субханаху ва тааля биздин мээнетти деген сөз да. Ошон үчүн бул жерде мындай бир өтө терең маани бере турган бир жагдайларды бир эске алып коюш керек экен. Күн түн тынбай окуган студенттер, окуучулар болушу мүмкүн. Аябай тытынып окуган болушу мүмкүн. Аябай бир аракет кылган окуучулар, студенттер болушу мүмкүн. Бирок анын аракети, ал окуучунун, студенттин аракети бул анын пайнабын Аллах субханаху ва тааля башка өңүттө, башка форматта мындай жооп берип коюшу мүмкүн. Кайсыдыр бир нерседе адамдын эмгеги, таланты жөндөмү ачылбашы мүмкүн, бирок аракети эле кыла бериши мүмкүн да. Бирок Аллах субханаху ва тааля ошол тармакта, ошол предмет боюнча, ошол кесип боюнча ийгиликти дароо бербесе дагы, ал студенттин же окуучунун ошол аракетинин, мээнетинин пайнабын, результатын Аллах субханаху ва тааля башка бир жагынан мындай берип коюшу мүмкүн экен да. Окууда, билимде, жөнөкөй бир кесипте, офистик иштерде кайсыдыр бир кишилер болушу мүмкүн, аябай аракеттениши этет, бирок өзү мындай наркы табиятынан мындай жалкоо. Жалкоо болгону менен Аллах субханаху ва тааля ага аракетине карап жакшы бир анын ишин баалап, мээнетин баалап жакшы бир ийгиликтерге жолуктура бериши мүмкүн. Бирок ал жалкоо болгону менен ыкластуулугу күчтүү болушу мүмкүн да. Ошол ыкластуулугуна карап Аллах өзүнүн ушу инсанына, өзү жараткан пендесине мындай баа берет экен. Жалкоо болобу, же болбосо тынбаган өжөр бир аракетчил болобу, бул Аллахтын астына барганда ошол экөөнүн тең жүрөгүнүн акыбалы кандай болду, ошол бирдемеге аракет кылып атканда жүрөгү кандай ыкласта болду, ошолдай өтө бир маанилүү нерсе экен да. Аллах мындайча айтканда барактагы бааларга, дипломдогу бааларга, цифрага карабайт экен. Жараткан Аллах субханаху ва тааля эмнени баалайт? Албетте мээнеттенген аракетти, мээнетти баалайт. Балким кайсыдыр бир жалкоо адамдын кылган иш аракети Аллахтын астында эч бир нерсеге арзыбай калышы мүмкүн. Анткени ал ошо аракет кылып атканда жүрөгү кандай акыбалда болду, жүрөгү эптеп септеген кайдыгер акыбал болсо, ал ошого жараша баасын алат деген сөз. Ал эми берки мээнетчил адамдын аракети, анын пайнабы өтө бир жогору бааланышы мүмкүн, анткени анын жүрөгүнүн акыбалы ошол учурда Аллахты көбүрөөк эстеп, Аллах мени көрүп турат деген ушул сезимде болгон болушу мүмкүн. Ошого карап бааланат деген сөз. Эми эмне болгон күндө дагы биз ишибиздин, кылган мээнеттерибиздин, же болбосо ошол өткөрүп аткан күндөрүбүздүн
саны жөнүндө эмес, мындай сапаты жөнүндө ойлонушубуз керек экен да көбүрөөк. Бүгүн баамдат намазына саат канчада турдум? Мисалы да. Бүгүн мен кандай тамак жедим? Бүгүн мен ким менен кантип эмне жөнүндө сүйлөштүм? Бүгүн мен ушул убактымды эмнеге короттум? Ушул маселелерди өтө тереңден ойлонуп, ушул суроолордун үстүнө мындайча айтканда кыжалат болуп, биз деги эле коомго кандай жакшы из калтыра алабыз деп ойлоно баштасак, ушунун маанилүүлүгүн түшүнсөк, ошондо гана биздин башыбызга жигердүү, жакшы, сонун идеялар келет экен. Жана бул дүйнө жакшы жакка, жакшы тарапка өзгөрөт экен. Негизи кылам десеңиз, жасайм десеңиз, ниетиңиз ак болсо, биздин колдон баары келет. Бирок эгерде ниет менен умтулуу туура болсо, Аллах субханаху ва таала биздерди, сиздерди, жалпыбызды ушул үммөттүн баатырларынан, улуу максаттардын адамдарынан кылсын деп тилей берели. Анткени ниетке көп нерсе байланыштуу. Кийинки муундар ушул сиздерди, биздерди көрүп туруп, биз ушул инсандардай болгубуз келет. Ушулар биздин коомдун үлгүсү, алдыңкы стандарты деп айта тургандай инсандардан бололу, ошого аракет кылады.